10, 100 миң, 10 миң, миллион, миллиард сандарын бөлүнчүлүк белгилери. Бизге берилген 72 миң санын 10 деген санга бөлсөк, анда 7200 деп акыркы нольду жазбай коебуз. Бул деген сөз 72 миңди бөлсөк 10го 7200 көбөйтүлгөн 10 бөлүнгөн 10 түрүндө. Демек, ондор кыскарып 7200 калат. Кийинки берилген 72 миңди 100гө бөлсөк, анда 2 нольду жазбай коебуз. Демек, 720. 72 миңди миңге бөлсөк, анда биз көрүп тургандай 3 нольду жазбай 72нин өзү жазылат. Кийинки 150 миңди 300гө бөлсөк, анда биз 15ти 3гө бөлүп, 15ти 3гө бөлсөк, 5тен экенин билебиз. 15 0. Демек, 5 ошондой эле 1 2 нольду жазбай, калган 2 нольду жазабыз. Ошондой эле 150 миңди 3 миңге бөлсөк, 15ти 3гө бөлүп, 5ти жазып, жана 3 миңде 3 ноль болгондуктан 3 нольду жазбай, калган 1 ноль жазылат. 2 400 миңди 20 миңге бөлсөк, анда биз 24тү бөлөбүз 2ге. 1 2 0 4. 2ден берсек 4. Демек, 12 санын жазып, 20 миңди аркасында нольдорду санап, 4 ноль. 1 2 3 4 нольду жазбайбыз, калган 1 ноль. Демек, 2 400 миңди 20 миңге бөлсөк, 120 экендиги келип чыкты.